Бүгүнкү сабагыбызда Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү жана ага коюлуучу тыныш белгилер жөнүндө маалыматка ээ болобуз. Сөз айкаштары тең жана багыныңкы байланышта болоорун билесиңер. Багыныңкы байланыштагы сөз айкаштары бири экинчисине багыныңкы абалда болот. Мисалы, Манастын эли, Манастын эли, Атылдык парс, Атылдык парс, элди сүйүү. Ал эми тең байланыштагы сөздөр бири экинчисине багынбастан тең укуктуу болушат. Мисалы, элди, жерди сүйүү, элди, жерди сүйүү. Ата энени, бир тууганды, урматтоо, бир туугандарды урматтоо. Мисалдарда көрүнүп тургандай, биринчи мисалда сөз айкаштары багыныңкы абалда, экинчи учурда сөз айкаштары тең байланышта турушат. Демек, сүйлөмдүн тутумундагы сөздөр оозеки кепте санак интонациясы менен айтылып, бири-бирине көз каранды болуу менен тең байланышта турат да, текстте сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн түзүшөт. Азыр ушул сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзүп көрөлүк. Элди, жерди сүйүү, ата энени, бир туугандарды, урматтоо, Атылдык парс. Бул сүйлөмдө өзүңөр көрүп тургандай, сүйүү, урматтоо деген бир өңчөй мүчөлөр эмне деген суроого жооп берип, сүйлөмдүн бир өңчөй ээлик милдетин аткарса, элди, жерди, ата энени, бир туугандарды деген сөздөр кимди, эмнени деген суроого жооп берип, бир өңчөй толуктооштук милдет аткарды. Кыргыз тилинде сүйлөмдүн баардык мүчөлөрү бир өңчөй болушат. Мисал келтирелик. Биринчи, бир өңчөй ээге. Касым, Майсалбек, Жайнак,
толгон айдын, сүйүктүү, уулдары. Бул сүйлөмдө Касым, Майсалбек, Жайнак ким деген суроого жооп берип, бул жерде бир өңчөй ээлик милдетти аткарды. Ким? Касым, ким? Майсалбек, ким? Жайнак. Экинчи. Азыр бир өңчөй баяндоочко мисал келтирелик. Биз Ала тоонун койнунда өстүк. Чоңойдук. Бул жерде бир өңчөй мүчөлөр, өстүк, чоңойдук. Эмне кылдык деген суроого жооп берип, бир өңчөй баяндооштун милдетин аткарышты. Үчүнчү. Эмне кылдык? Үчүнчү. Бир өңчөй аныктоошторго мисал келтиребиз. Акылдуу, сүйкүмдүү, боорукер адамды, ким жакшы көрбөсүн. Бул жерде бир өңчөй мүчөлөр акылдуу, сүйкүмдүү, боорукер. Кандай деген суроого жооп берип, сүйлөмдө бир өңчөй аныктооштук милдетти аткарышты. Азыр суроосун жазып коелук үстүнө. Кандай? Төртүнчү. Бир өңчөй толуктоошторго мисал келтиребиз. Адамгерчиликти, боорукерликти, кайрымдуулукту, унутууга болбойт. Бул жерде бир өңчөй мүчөлөр адамгерчиликти, боорукерликти, кайрымдуулукту, эмнени деген суроого жооп берип, баардыгы бир өңчөй толуктооштун милдетин аткарышты. Өзүңөр көрүп аткандай, ар бир мүчөнүн өзүнүн шартналары талданып атат. Эмнени? Бешинчи. Бир өңчөй ышыктоочко мисал келтиребиз.
руникалык жазууларды музейден да тоолордон да талаалардан да көрүүгө болот. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай бир өңчөй мүчөлөр музейден, тоолордон, талаалардан бул сөздөр кайдан деген суроого жооп берип, сүйлөмдү бир өңчөй пышыктооштук милдетти аткарышты. Кайдан суроосу кайдан деген суроого жооп берет. Кайдан? Ошентип сүйлөм тизмегинде туруп, бирдей суроого жооп берип, синтаксистик бирдей милдет аткарып, сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен катыш жасаган жана өз ара тең байланышта келген сүйлөм мүчөлөрү бир өңчөй мүчөлөр деп аталат.